Assalamu alaikum. Bizim katlanuvchilar, bizim görüşler amansızlardı. Biz Ordolu Oş şahrına gelip kaldık. Учурда КБК жана Наримандын көчөсүндө жүрөбүз. Бул тарап ошол өзүңүздөр билгендей КБК Ош району. Биз бул жерде эмнени таптыбыз келип атат. Будан мен билгенде бир жума болуп калды. Жол оңдоо ишчилери мына жерлерде казып яма кылып кетишкен. Bunu ошол асфальт сервис казып ушул жерди жамайбыз деген биз өтө сүйүнгөнбүз. Бул жерде жок дегенде ушул ямалар жамалып бир аз түзүрөөк жолдо жүрүп калабыз деп. Бул жер дагы өтө чоң яма. Бул жерде бир сөз жок. Бул жергечи бир нени айтышты билбейсиң да адамчы. Учурда бардык мамлекет кызматкерлери каникулга эс алууга чыгышыптыр. Майрамга карата. Эл ушул абалда жүрсө, булар кандай үйүндө эс алат? Эл бул жакта кыйналып атпайбы? Ушундай экен. Бул жерди неге казат? Бул жерге дагы эми ошо урматтуу мэрибиз Жеңишбек агайыбыз өзү келип эмне караш керек экен да. Ага бери бул жер бүкпөйт экен. Бул жерге түшкөн машина сөзсүз баллону жарылат бул жерде. Hiç бул жерге түшпөй дагы өтүп кете албайсың. Жол ушунча кенен машиналар качат. Шекелеп качат. Анткени ортого айдай албайт машинаны. Ямалар. Өтө чоң яма. Урматтуу мэрибизге ушул тарткан видеобуз жетип калсын ылайым. Көргөндөр поделиться кылып көрсөтүп коебуз. Ош асфальт сервистин бүгүнкү учурдагы элге болгон мамилеси ушундай болуп атат. Өтө чоң бул жер. Машиналар бул жактан келген машиналар качат. Эч бул жерде түз жүргөнгө болбойт. Азыр мен четке чыгып алайын. Машиналарды тоскоолук жаратып койбойм. Мына машиналар встречныйга чыгып кетет. Керек болсочу. Мен билгенден 7 күн точно болду, бирок андан өтүп кетиши мүмкүн. Андан кем боло элек. Бул жерди казып ошол жамайбыз дегенде элдер, көпчүлүк элдер аябай суктанып, сүйүндү эле. Жок дегенде ушул толук асфальт түшпөсө дагы ошого окшогон ямалар жамап койсо депчи. Анан өткөндө дагы президентибиз келди. Апрелде. Президентибиз келгенде да ушул жерлерди ошол көмүрдүн баягы күкүнү менен, майда күкүнү менен ушул жерлерди жаап койгон да. Анан адамдар сүйүнүп жүрө берди. Президенттин келгени жакшы болду. Жок дегенде ошо асфальт жамак болуп калат жолдорубуз депчи. Президент келди. 2 күн өтпөй кетти кайра. Баягы көмүр менен жабылган күкүндөр бир жамгырга чыдабай чыгып кетти. Антип көз боемочулуктун не кереги бар? Бул кимге пайда, кимге зыян? Ben düşünmeyim hiç. Adamın kolunda amal var, kolundan
Hareket kılsa бүт нәрсе келет, бирок эмнегедир биздин жолдор оңолбой эле койду да. Оңолбосун макул. Мына окшогон казылган жерлерди жамап койсо эл ыраазы болот ушул жерде. Мынайдан толду. Өтө көп мындай. Бүт жер яма. Бул эл кыйналып жүрсө, мамлекеттин адамдары, айныкса ушул Ош шаарынын асфальт сервис кандай дем аласыңар? Буну көрсөңөр бир жооп берип койгулачы. Мейли сели баспай эле койгула. Жамактарды жаап бүтүрүп коюш керек эле да. Эми ушунча казылды. Бул жер дагы ошол яма. Санасаң өтө көп болчу. Санай бересиң, зерикпейсиң. Эгер бекерчи болсоң, келип санап, ошо мэрияга мынанча яма бар экен деп айтсаң, эгер премия берсе керек. Яма. Өтө чуңкур ямалар дагы бар экен бул жерде. Мындай. Өтө чуңкур. Бул тараптар дагы яма. Бул менимче дүйнөдөгү биринчи орунда турган ямалар боюнча биринчи орунда турса керек ошол булас. Анткени мындай яманы көрүш анчанча адамдардын мечтасы болуш керек. Кудай берди, көчөнү айтпасаң деле боло берет булчу. Айтканга уже сөз деле жок. Кантип айтышты деле билбейм, бирок сөз мен лично таба албайм бул. Кудай берди. Алыстан чаңдар кандай көрүнүп атышылар. Kolodesler açık boydan tura berет. Буга бирөө түшүп кетиш керек. Буту сыныш керек. Же ушул жерде мерт кетиш керек да. Эми ким жабат? Неге жабат аны? Бул мен өтө сыйлаганым Оштун эли, негизи эле Кыргызстан эли. Ош шаарынын эли. Эми мен Оштук болуп Ошто жашап жатканыма Ошто айта алам. Эң сабырдуу эл Оштун эли болот да. Суу бербей койсоң деле сабыр кылат. Ток бербей койсоң деле сабыр кылат. Келип карабай койсоң деле сабыр кылат. Şu только сабыр кылат. Sabır, бирок сабырдын дагы баарыбыз билебиз, чеги болот. Сабыр дагы бүтөт бир күнү. Ошого бүт нерсени убагында аткарып кылып койсок жакшы болмок. Ош зеленхоз моундай
güllerdi bu жаққа егіп тұр, бірақ байқұс gülдөр күндің тауына ерте келе bir күн, 2 күнде чаңға gülдөр меніңше солқылау екен. Gülдің тұрғаны жақсы. Мынаке. Өте сон, маған табиаттың көрінісі biraz başqaçaрақ bizde. Ben sizlerde Қарасу tarafқа кеткен poyezdың жолына алып келдім. Бұл жерде дағы көптеген біздің министрлеріміз, асфальт сервис ош күнде көрсе керек, бірақ көрмексең алып қойышады бұл жерді. Анткені бұл жердің бұндай болып тұрғанына 2 жыл, 3 жыл болып қалды. Машиналар өтіп отқан жүріп. Жолдың ахвалы мына жол. Бұл жол емне тоға шығып жатқан тешік жамақ жолдардың айырмасы hiç жоқ та бұл жерде. Шындай бір елестеткілі. Анандағы айта кетчү сөз, ошол асфальт сервис сотрудниктер, ишчилери базган мусорларды могу тап келип көрүнгөн жерлерге таштап калган. Мындай асфальттын калдыктары өтө көп. Бул жакта бар, жолдун четтеринде, бул бет. Мындай машинага жүктөп, буларды алып башка жакка апарып таштаган эмес, нак ушул жерге жолдун боюна эле жүктөп таштап койгон да. Колодец. Бұл уже толып қалған колодец. Бірақ бұл жерге дағы ауырақ КамАЗ қойылса бірден түсіп қалады. Тазалық, мындай тырқандық, біреле біздің мамлекетте иштеген адамдарга эмес, биз өзүбүздү дагы кичине болсо да жардам берели, өзүбүз жактан мусор таштабай, кичине бири-бирибизди сыйлап, жол берип бири-бирибизге өткөзүп коюп, биздин дагы кичине болсо дагы мамлекеттер пайдабыз тийсин. Бул жерде кээ бир шустрилер бар. Алгон алып тезірек өтіп кетемін деп, бұл жерде не шашпағыла, именно ушул жерге келгенде шашпағыла. Өйткені бұл жер, бұл шарға келгенде дағы, шардан секет жатқанда дағы шашыла тұрған жер емес бұл. Балонға жарасыңар, же қаты қойыңар кетіші мүмкін. Алла Таала насip етіп дағы өлкөнүн жерлеринде болуп тазалык, чоңдору жакшы иштеп, чын жүрөгү менен бүтүргөн, баштаган ишин бүтүрүп, ушундай бир өнүгө турган, өнүгүп кеткен бир шаар болойлу иншалла. Ал күндөргө дагы мен ишенем, аз эле калды. Анткени азыр биздин чоңдор эми ойгонуп ишти баштады. Бирок колунун астында иштеген адамдар толук аткара албай атат иштерди. Алдында техника турат,
finans акчасы турат, бирок эмнегедир кылган иши чала жана мындай баштаган ишти бүтүрө албай атат. Эмне тоскоолдук кылат аларга. Күн өтө ысык Ош шаарында. 28-30га жетип калды окшойт. Жана караганда 27-28 турат эле. Күн чаркырап атат асманда. Аман болуңуздар. Кымбаттуу катталуучулар. Алтын башыңыздар аман болсун дейбиз. Көп дуа кылгыла. Жолдорубуз оңолуп ушундай илме тешик болгон ямаларыбыз тезирээк жамалып кетсин. Чоң рахмат.